Кечиресиздер. WhatsApp'tan чалганда Кутман кеч бардыңыздарга все кишилер кирип баштады. Азыр эми суроом ким кайсыл жерден чыгып атат, ошону жазыңыздар. Кишилер келгичекти топтолгучакты. Кутман кеч, классно. Сонун. Так, Москвадан да чоң салам. Саламатсыз Белнур эжи, саламатчылык. Кутман кеч, Баткенден. Так, сонун. Саламатчылык бардыңыздарга. Аябай кубанычтамын. Ошол мени күтүп эфирге киргениңиздерге аябай терез ыраазычылык билдирем. Так, Бишкектен, Москвадан ысык салам. Эми WhatsApp'tan бирөө чалбаса экен, чалса эле эфирден звук өчүп калат экен да, ошонучу. Так, Ордолу Оштон салам, чоң салам, Печерден ысык салам, Ноокаттан, Светлая Полянадан ысык салам, аты да сонун экен, Ноокаттан салам, Кызыл Кыя. Аябай кубанычтамын. Алабукадан дейт. Классно. Давайте эми биз уже адамдар жакшы топтолуп баштаптыр. Жетегүз районунан дейт, Жалал-Абадтан. Так, мындай кылалы. Сиздердин да убактыңыздарды албайын, өзүмдүкүн да кетирбей, кыска нуска эфирди жашынакай кылып өтүп берейин. Эми суроом менде мындай болот да. Менде азыр биринчи эфирди баштаардан мурун бизде акысыз эфир болуп атат. 100% мээнин формуласы дегенчи. Ошону баштаардан мурун азыр сиздер бул акысыз эфирге эмнени күтөсүздөр жана сиздерде кандай көйгөй болуп атат, ошого жооп бересиздерби? Азыр катталгандар көп болуп атат, кирип аткандар. Кайталайын, калгандары кире берсин, анан биз уланталы. Азыр эң чоң мээңизде кандай проблема болуп атат? Жана менин сабагыман эмнени күтүп жатасыздар? Көп учурларда ушу прямой эфирден сүйлөп эле чыгып кетебиз, бирок ошону туура эмес көрдүм. Быйыл бул жолкусунда сиздердин ой пикириңиздерди угайын дедим. Жазсаңыздар активдүү. Унуткандык болуп атат дейт. Классно. Эс тутумду жакшыртуу. Катып жатса, демек интернет сизде слабый, же бир интернет жакшы кармаган бөлмөдө отурсаңыз, жаңы катталгандарга, жаңы киргендерге азыр эң чоң мээңиздеги проблема кайсыл болуп жатат жана менден ушул сабактан эмнени күтүп жатасыз дейт. Тил үйрөнүү. Мен чачыранды. Мен мугалиммин. Мен сизден жаңы мотивация жана жаңы жол күтөм. Эс тутум жөнүндө да күтөм дейт. Тил үйрөнүү. Чачыранды. Мээм чарчады. Так. Жоготкон памятти кайра кайтарса болобу дейт. Так. Бат унутам дейт маалыматты. Саламатсыз, эс тутумду жакшыртуу. Чуда күтөм дейт. Бардыгы чуда. Мээндин күчтүү иштешин, тез туура чечим кабыл алуу. Чечим кабыл алуу. Так. Канча жаштасыз дейт. Бир айдан кийин буюрса 40ка чыгам. Унутчаакмын.
Үйрөнгөнүмдү практикалап жатамын. Финансовый разбор, пожалуйста, дейт. 51 жаштамын, курстарга окуйун дедим эле, дейт. Так, эмне максатта окуйбуз курсту, ошону айтсаңыздар. Оюмду топтой албай жатам. Так. Топтой албай жатам. Азыркы учурда эң чоң көйгөй балдарды телефондон куткаруу, сиздин сабактан да алып садиктерге киргизсе болобу? Албетте болот. Телефондон куткаруу. Жаңы нерсени көп убакытта кабыл алуу. Алуу кантип дейт? Жаңы нерсени көп убакытта кабыл алуу кантип дейт? Жакшы түшүнбөдүм. Так. Балдарга жардам береби жаңы тил үйрөнгөнүнө? Ооба, албетте жардам берет. Унутчаактык карылыкка байланыштуубу дейт. Анча көп эмес. Эс тутум унутчаактык болуп жатамын. Менин нейрондорун ойготуп берсеңиз сонун болот. Ойгонот. Толук тапшырмаларды аткарганда. Китеп окусам уйкум келет дейт. Китеп окусам уйкум келет. Дагы акчаны бир айга баарына кантип жеткирем деген ой мейде дейт. Хорошо. Акчаны кантип бир айга жеткирем. Мен унутуп калам. Эс тутум боюнча өзүм мугалиммин, мен дагы бат унутам дейт. Сиздин илимиңизди алып сабак берсек болобу? Албетте болот. Эс тутумду жакшыртуу, эч нерсе жаттай албайм, унутчаак, балам да эч жаттай албайт, телефондон кантип чыгарам? Ошол. Так, бүт бардыгы көңүлсүз унутчаактык боюнча алдыга койгон максаттарга бат жетүү дейт. Жетүү. Неберелеримди окууга болгон кызыгуусун жакшыртуу, англис тилин окугум келет, эч нерсе кылгым келбейт, максаттарым бат өзгөрүп жатат дейт. Унутчаактыкты дарыласа болот. Болот, мен педагог дейт. Так. Илимиңизди бир аз чөнтөккө ылайык баада сатсаңыз абдан жакшы болмок дейт. Ооба, сиз менен макулмун. Окуучулардын эс тутумун жакшыртуу классно. Так, мээге жараша акча болот да, мээң жакшы иштебейт го, финансылык эркиндикке жетем. 53 жаштамын, курс окуганда деле түшүнбөйм, карылыкпы дейт. Фокус, концентрация. Давайте ошону эметебиз, жазабыз. Фокус, концентрация. Мээге тапшырма берем, аткарганда эринип жатамын. Китепти толук аягына чейин окуй албайм, жарына жеткенде окугум келбей калат. Окуган маалымат эсимде калбайт. Тил үйрөнгүм келет, телефон ойносом башым жетпейт. Терең ойлосом башым жетпейт. Телефондо тура эмес окуп калыптырмын. Эми дисциплина. Караңыздарчы, биз бардыгыбыз азыр ушулай дисциплинаны деле жазып коеюн. Көп учурларда ушундай биз көп унутабыз, эс тутумубуз начар болот дедиңиздер, тил үйрөнгүм келет дедиңиздер, ойлорум чачыранды, тез туура чечим кабыл алуу боюнча оюмду топтой албайм, телефондон куткаргым келет, балдарыма окуткум келет деген нерселерди жана китепти окуганда уйкум келет, акчаны бир айга кантип жеткирем деген нерселердин баардыгы жазыптырсыңар. Сабактарыңар өтө кымбат бизге дейт. Ооба, сиз менен макулбуз, бирок бул сабактын баалуулугу андан да баалуу десем болот. Кийинки сабагыңыз качан башталат? 15-июнда башталат. Билимдерди реализация кылуу, араб алфавитин жаттай албай жатам, унутам, жашым 71 жашта дейт. Мен иретте караңыз, мо 71 жаштагы апабыз азыр телефондо отуруп, Махабат М186 жазып атат. Ошол Махабат апама мен араб алфавитин жаттоо боюнча эң жакшы ыкмасын жиберем. Анткени ушундай жашта болсо да, караңыздар, араб алфавитин жаттагысы келип атыптыр. Менден бир белек болсун. Апага ошону менен тез эле алфавитти жаттап алат. Негатив
ойлордон арылуу, бул да баардыгына байланыштуу. Эми мен баардыгын угуп алдым. Эми караңыздар, эми прямой эфирдебиз. Ушул эфирге чыкканда баардыгыңыздар билесиздер. Бул эфирде мен сабагым боюнча да айтамын. Бирок мен сиздерди ушул обязательно менин супер мээ сабагымды сатып алыңыздар деп айтпаймын. Бирок эң маанилүүсү сиздер маалыматты, өзүңүзгө керектүү маалыматтарды сиңирип алыңыздар. Биринчи, сатып аласызбы, албайсызбы, аны өзүңүздөр акырында чечесиңиздер. Бирок эң маанилүүсү биз ушул отурган эфирде жакшы мотивация, сиз айтып аткан негатив ойлордон арылып, жаңы үмүт менен сонун балдарыңыз үчүн, өзүңүздөр үчүн аябай жакшы, жөн кана отуруп өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алып кетели. Эми баштайлы. Азыр биз сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдүн баардыгын угуп чыктым. Эми мени биринчи жолу көрүп жаткан адамдар үчүн кыскача тааныштырып кетейин. Атым Эльнура Эриковна. Жашымды сурадыңыздар. Өзүм 39 жаштамын. Үй бүлөлүүмүн. Жолдошум бар. 2 балам бар. Мадина, Билал. Биздин бала. 2 десем жолдошум таарынат. Экөөбүздүн балабыз. Бир кыз, бир уул 15 жана 14 жашта. Өзүм болсо Караколдон, Ысык көлдүн Каракол шаарынан боломун. Ошол жерде төрөлгөнмүн. Чоңоюп Бишкекке келип Ала Тоо университетин окудум. Анан акыркы 20 жылда Бельгияда жашадым. Ушу Бельгия, Брюссель шаары. Бельгия бул Европанын борбору болуп эсептелет. Штаб-квартира деп айтасыз, headquarter деп айтып коебуз. Европа Союзунун ошол жерде центринда жашап, 9 жылдан бери Брюссельде белгийстерди мээни машыктыруу боюнча тарбиялап келдим. Өзүмдүн кесибим боюнча биринчи Ала Тоодо эл аралык мамилелерди бүтүрдүм. Экинчи кесибим боюнча full stack developer, разработчик, программист болуп иштедим. Эми Бельгияда мектебимди мен параллельно алып жүрдүм. Анткени бул мектептин биринчи максаты өзүмдүн балдарыма туура, ыңгайлуу, сонун, мен каалагандай методологиясы менен окуткан бир чөйрө түзүп болду. Анан жанында өзүм мамлекеттик кызматта Бельгиядагы сол партия деп коебуз, парламентте оң партия бар, анан сол партия бар. Ошол Бельгиянын сол партиясында иштеген, федерация социального сервиса, социальный тармакта иштедим мен. Адамдарга жардам берүү, өтө сонун ошол жерде программист болуп иштеп келдим 5 жылдан бери. Анан сурайсыздар, кайсы программаны билесиң деп. Ошо акыркы негизи мен көп эле программаларды окудум. HTML башынан баштап, анан JavaScript болуп жүрдүм. Андан кийин Ruby, Rails, андан кийин акыркысы болсо Microsoft'тун Power Platforms деген эмеси бар. Ошол жерде иштеп кызматымды кылып келдим. Эми ал жердеги деле жумушум аябай кызыктуу болду. Анткени элестетиңиздер, мен өзүм Ала Тоодо иштеп жүргөндөн бери эле адамдарга жетимдер үйүнө ар кандай волонтерлук иштерди ачып, ошол жерде Ала Тоодо эми окуучулар болсо, окугандар болсо Вифанд деген фонддун негиздечилердин бири болуп, ошону улантып 6 жыл иштеп бердим. Анан Бельгияга барганда Алла Таала насип кылып мага ушундай сол партияга иштегенге мүмкүнчүлүк берди. Биз адамдар ошо мугалимдерге аябай социальный тармакты билесиңер да, только жардам бересиң. Анан жардам берип да зарплата алдык да, ушундай сонун тармакта иштеп 4000 организация менен иштедик. Бул жумушума аябай ыраазымын, анткени жөнөкөйлүктү, чынчылдыкты, адилеттүүлүктү, көп нерселерди мен белгистерден алдым десем болот. Ал да менин тарбияма, өзүмдүн өсүшүмө, өзүм аябай уялчак болчумун. Ошол белгистерди көргөндө бир ката жасап койгондон аябай коркчумун да. Азыр мен уят болуп калсам, ката жасап болуп калсам деп көп нерселерден тартынчымын.
анан ал жерден мага жөнөкөйлүктү үйрөттү. Өзүңдүн катаң менен да, жакшылыгың менен да, жамандыгың менен да, жаман жагың менен да эмне болсо да ал ошондой кабыл алуу керек. Кандай болсоң ошондой жөнөкөй жүрсөң ошончолук чынчыл жана бактылуу жашайт экенсиң да. Эми бул жерден сабактар боюнча супер ми программасын Элнура Эликовна каяктан окудуңар, бул методологияны каяктан окуп келдиңер дегенде суроолор көп чыгат. Караңыздар, бул менин 30 жылдык тажрыйбам. Эми караңыздар, бул жерде мен окумуш окуп, мен азыр 6 тилде сүйлөйм, менин 2 дипломум бар, көптөгөн сертификаттарым бар, көптөгөн жерде, мамлекетте, дүйнөнүн көп, мен билбейм точно канча, Америкасынан баштап, Европасынан баштап, Африкасына, Азия, Япония, Кытай бүт баарын кыдырып келип көргөнмүн да. Анан бул жөн эле саякат эмес, иштеп да көргөнмүн. Тажрыйбам өтө көп. Ушул менин учурумда могу сөздөрдү окугандачы унутчакмын, эсте туумум начар деп өзүбүздү аябай негативный айтып атпайбызбы? Ошол абалга келип алыпчы. Ал да менин башыман өткөн. Анткени мен 1-класстан 4-класска чейин, бул жөн эле келген жок да суперми программасычы. Мен да начар окуучумун, аны эч тартынбайм. Эгерде ошол Каракол шаарында Чехов мектебиндеги менин биринчи мугалимдер көрүп жатса деле билишет да. 4-класска чейин өтө начар окугам. Окуганды да, жазганды да билген эмесмин да. Анан 4-класстын аягына келгенде айттым деп, эмне менин башымды оорутуп эле, булар менден эмне каалап атат деп, ошол максатын да түшүнбөптүрмүн да. Сүйлөт кетет, урушат, анан сен тигиндейсиң, анан мындайсың деп кетишет. Сенден эч нерсе чыкпайт Элнура депчи, ушундай көп сөздөрдү укканмын. Анан 4-классты бүтүп атканда ойлонуп баштадым да. Элнура, сен анчалык деле келесоо эмессиң, анчалык деле жинде эмессиң, баардыгы болот. Просто эле биз муну түшүнүү керек экен дегенде бир аябай жакшы сөздү укканмын да. Все гениально, это просто деп айтат да. Гениалдуу нерселердин баардыгы жөнөкөй. Демек, генийлер каяктан? Биз кандай адамдар генийлер дейбиз? Генийлер деген ушу билим тармагында. Демек, билим тармагы гений болсо, демек бул да жөнөкөй нерсе деген ой келген. Ошону өз практикаман биринчи китебим Суперме деген орусча китеп эле. Айма авторун сурайсыздар, ал убакта биз китеп дефицит убагында окуганбыз. Мен 86-жылкымын. Көп китептер, биз цветной китептерди көп эмес болчу. Ошол себептен ксерокопиясын сатып алып эле. Авторун да көп сурашат, бирок ал жерде бир эле техника берген. Ошол менин жанакы бир куткара турган бир нерсе бар го. Ушунчалык берилип, ошону колдонуп, андан ары башкаларын колдонуп, көптөгөн техникаларды колдонуп, мектепти жакшы аяктадым. Ала Тоо университетине бюджетти окудум. Анан кийин Бельгиядагы барып, ошо программисттин сабагын деле бекер окудум, бюджетти. Анткени конкурстан өтүш керек болчу, математика, логика деген. Ошол 120 окуучунун арасынан 12 эле окуучу өтмөк, ошонун арасына да кирип Бельгияга барганда мен кыргыз тилим, орус тилим, түрк тилим, англис тилим эч нерсеге жарабай калды да. Караңыздар, анткени ал жерде баардыгы французча, анан голландча экен. Бүт бул өзүмдүн эмемен башыман өттү да. Анан Суперме технологиясында, программасында аябай көп технологиялар бар. Аны мен 1 сааттын ичинде берип бүтө албайм. Ошончо болгон тажрыйбам. Анан кийин Кытайлардан окудум. Япониядагы мамлекет менен 2 жыл кызматташып, Японияны аябай суктангам да. Анткени Япония десе ушундай акылдуу, ушундай тыкан, ушундай таза адамдар окуп, биз да ошол методологиясын колдонолу, балдарыма үйрөтөйүн деп мен Японияда ошол кызматташып, мамлекеттик программасы менен мен кичинекей мектебим Бельгияда келишим түзүшүп,
кызматташтым, Кытай менен да, анан Россиядагылар менен да алдым, ошентип 5-6 франшиза сатып алдым. Албетте Кыргызстандагылар менен да, анткени мен эч качан биримге чек койбойм. Ошол себептен сразу эле айтамын, унутчаакты жеңсе болот. Эгер ошону укуңуздар келип атса, унутчаакмын дедиңиз, унутчаактыкты машыгуу менен жеңебиз. Көптөгөн машыгуу. Ал мындай бир чуда менен мынтип койгон нерсе эмес. Ал иш, ал аракет жана эс тутумду жакшыртса болобу. Канча гана жашта болбоңуз, эс тутумду албетте жакшыртсаңыз болот. Бул жерде болсо илимий изилдөөлөрдө бир аял авария болгон да. Бул Америкада болуптур. Ушунун окуясын укканда мен вау дегем да. Алла Таала биздин мээбизди канчалык күчтүү ушундай биокомпьютер кылып жаратканынча. Караңыздар, авария болгондо жарым мээси, жалын полушария мозга, ошонусун алып салыптыр да. Анан ошол эле жарым мээси экинчи жарымынын функциясын алып полностью толук кандуу иштеп кеткен. Караңыздар, ушунчалык күчтүү. Бизде унутчаак болгондо маалыматтардын бардыгын көп албаганда биз унутуп баштайбыз. Жашоого кызыгыбыз болбой калганда. Мына жерде акыркы комментарийларда жазылыптыр да, негативден айрылуу. Негатив болгон адам кандай болот мээсинде? Көп ушуну айтамын. Биздин мээбиз жашоо жана өлүм деген эки эле нерсени билет. Ал силер негативге түшүп, туфли албай калдыңарбы, көйнөк албай калдыңарбы, бир нерсени жаттай калбадыңарбы, мээңерге баары бир, мээгэчи баары. Ал только эмне сезим менен болот да. Бул менин кожоюнума жашоосуна керекпи, же өлгүсү келип атабы дейт да. Ошол эки суроону эле берет да негизи. Майда чүйдө менин иши да жок. Караңыздар, биз негативге түшкөндө мен эмне деп ойлойт? Менин кожоюнум жашагысы келбей калыптыр дейт. Анан негативден биз депрессияга түшөбүз. Депрессиядан эмнеге? Ооруга түшөбүз. Оорудан эмнеге түшөбүз? Кудай сактасын, аркы дүйдөгө баарысы эле кетебиз, бирок ошентип биз негативди ойлоп жүргөндө биз ооруга чалдыгып калабыз. Оорудан ары аны өзүңүздөр билесиздер, аны колдонбой эле коеюн. Ошол себептен өтө маани бериңиздер. Азыр ушу негативди жазып аткан айрылуу дегенди мен ойлойм сизге аябай түшүнүктүү болот деп. Ошол. Эми сиздер бул жерде мен кыскача өзүм боюнча айтып бердим. Декабрь айында 2025 жылы мен Кыргызстанга келип ушул супермия программасын окутуп баштадым. Эң биринчи менин ниетим кыргыз тилинде болду. Мен ушул жеримди аябай сагынып келдим. Бардыгыңыздарды аябай жакшы көрөмүн. 20 жылдан бери чөт өлкөдө кызмат кыла берип, всё, мен бияка келип канча жыл болсо да ошончо жыл ар бир районго, ар бир айылга, ар бир адамга жеткирүү максатында. Всё гениальное должно быть просто деп дагы кайталайм. Канчалык татаалдаштырсак, ошончолук биздин мээбиз жана жашообуз татаалдашып кете берет. Ошондуктан бардыгын жөнөкөйлөтүү зарыл да. Эми бул жерден көбүңүздөр айтып атасыңар, демек мен унутчаак болсом, ойлорум баары чачырандуу болсо деген нерселерде, булардын баары менде проблема бар деп атасыңар да. Бирок муну эмне кылыш керек? Мунун баарынан айрылыш үчүн мени машыктыруу керек жана ойлорду жашнакай кылып өзгөртүү керек. Мен азыр силерге дагы бир суроо берейин. Астопой барыбыз отуруп калдык. Силерди бул жерде мен жазып коюптурмун. Силерди көбүрөөк эмне кыйнайт? Бул унутканбы, же унутулуп калып эс тутум начар дегенби, же ошол унутуп калгандан кийин өзүңүздөргө болгон ишенимиңиз
түшкөнүбү карасаңыздар, суроо мындай. Ошого жооп берсеңиздер, эгерде унутуп калганыңыз болсо 1 деп жазыңыз, эгерде экинчиси болсо 2 деп жазыңыз. Экинчиси болсо сиз унутуп калгандан кийин өзүңүзгө ишенимиңиз түшүп калганбы? Ушул суроого жооп бересиздерби? Сиздерди көбүнчөсү эмне кыйнайт? Биринчи унуткандык, экинчи өзүңүзгө болгон ишенимдин түшүп кеткени. Так, алып атам. Сонун. Так, 2. Классно. Сонун. 1, 2. Эки. Эми 2 дегенде көп көрүп албетте биз унутуп койсок иштек болбойт да, деп өтүп кете беребиз да. Бирок ошо унутуп калган нерсебизден албетте ишенимибиз аябай түшүп кетет да. Эми мен өзүмдүн ушул супермия курсунда, биякта экөөсүн тең жазып атыптыр, толук кандуу өзүңүзгө болгон ишенимди көтөрүү боюнча сабакка катышып, брондолгон, биринчи брондогон окуучуларыма мен 5000 сом менен брондогондорго мен өзүмдөн консультация беремин да. Өзүңүздөргө болгон ишенимди көтөрүү боюнча, кандай гана проблемаңыз болбосун, мен ошонун баардыгын толук ачык айкын айтып берем. Эми сурайсыздар да, эмне себептен бул консультацияны берип атасыңар депчи. Эгерде сиздер азыр отуруп алып мен эмнени сүйлөсөм деле үй бүлөңүздү ойлосоңор, каяктан акча табам деп ойлосоңор, балам жакшы окуп атат, балам полду жууду, мусорканы чыгарды, кайнатама барышым керек, тигини кылышым керек, муну кылышым керек деп ойлордун баары эмне болду? Чачырап кетти. Полный чачырайт да, анан фокуста чачырайт, анан жеткен максатыбыз да чачырап баштайт да. Ошону полный сабагымда эмне? Толук кандуу бүт по полочкам коюп, анан сиздин жан дүйнөңүз тынчыганда, анан мен машыгууну баштаймын. Эгерде мен сабагыма келип алып, эс тутум деп келип алып, анан үйдөгү жолдошуңуздун, анан майдачу үйдө проблемалардын баарын ойлоп, особенно аялдар ошондой эмес да, идиш алыш керек, конокко барыш керек, анан жууш керек, тазалаш керек деп эле миллион нерсени ойлоп жүрө беребиз. Ошондой абал менен келип сабакты баштаганда көп учурда сабакты бүтө албай калат да. Ошол себептен мен азыр консультацияларды коштум. Толук кандуу, полный ойлорду ондай по полочкам коюуда. Эми по полочкам койгондо эмне? Биз только өзүбүздүн ишенимибизге болгон нерсе менен иштейбиз. Эми бул жерде Меку 1203 жантан бери жазып атат, жооп берип койбосом болбойт, сизди угуп атам. Мен китеп окусам эли эмнеге уйкум келе берет дейт. Анткени сизге китеп кызыксыз. Ошону окугуңуз келип атат болуш керек, ошону айтып атам. Анткени эмеге сизге китеп бул кызыксыз болду. Көп жылдан бери, 1 жыл эмес, 2 жыл эмес, 3 жыл эмес, 4-5 жылдан бери эмне болду? Телефонго отуруп өзүңүздүн мээңизди телефонго машыктырып койгонсуз. Ошол себептен Меку. Биз телефонду карап отурабыз, менин жанымда телефон. Инстаграмга кирдик, карап атабыз. Анан мени биз кирме чыкмага тарбиялап койдук. Маалымат кирет, чыгат. Биздин көңүлүбүз алтын балык бар го? Алтын балык. Ошонун фокусунан да, ошонун көңүлүнөн да кыска да көңүл бурубузчу. Мурун бизде 8 секунда болчу. Азыр биздики канчага түштү? 5 эле секундага түштү да. Демек биз 5 секунда карайбыз. Караганда мээбиз дофамин алат. Дофамин деген жыргал сезим. Бирок бул жыргал сезим эмне болду? Бул телефондон болгон үчүн бул жасалма сезим. Анткени сиз Инстаграмда көрүп аткан азыр бизде атактуу жылдыздардын
сүй фестиваль деп кой, көп барыбыз көрдүк, мен да көрдүм. Ошону көрүп атабыз, ким эмне кылды, тигини кылды, муну кылды деп көрүп атабыз. Анан алар үчүн биз жыргап атабыз. А мээбиз айтат, айттым го, мен өлүм жана жашоо. Ал айтат, бул ушу менен жашагысы келип атыптыр деп. Анан телефондон 1 саат, 2 саат, 3 саат өткөнүбүздү билбей калабыз. Азыр 3 саат деп атам. Бирок ошол күнүгө канча саат болуп кетти. Ошентип мээбиз биздики кирме, чыкма болуп калган. Ошон үчүн маалымат кирбейт. Сизге мугалимдер сүйлөсө, же бирөө келип сүйлөсө, эмне болот? Мондай болот да. Деп мындай узун угулат да. Кызыксыз. Даже мен азыр сүйлөп атсам, бат-баттан мени түргүңүздөр келет да. Бул ушинтип мээ тарбияланып калды. Эмне кылат? Мээ болсо өзүнүн кызматын кожоюну каалагандай, Мику каалагандай иштеп берип атат. Эми бизде узак эс тутум деген болот. Бул табигый нерсе. Табигый, кадимкидей. Азыр сиздерден сурасам, өзүңүздү, бала чагыңызды, жашап жүргөн үйүңүздү элестетесиңерби десем, бардыңыздардын эсиңизде бар. Туурабы? Кандай үйдө чоңойгонбуз, кандай тамактанганбыз, кандай адамдар конокко келген. Бул табигый. Кичинекей кезибизде жакшы көргөн досторубуз, ошол себептен классташтарыбызды, группалаштарыбызды азыркыга чейин жакшы көрүп, сонун моменттерди эстейбиз го. Андан кийин канча адам келип кетти жашообузга. Алар кирме чыкпа да. Ошол себептен табигый деген нерсе биз ошону жашап, көрүп, сезип, сиңирип, жыргаган нерсебиз да. А бизде азыр көбүнчө сезимдерибиз жасалма болуп калды. Эми мен азыр айтпаймын, өзүм да программистмин. Биздин жашообузда өтө көп маалымат. Биз телефонду ыргыт, Мына жерде менин компьютерим турат, мен программист, компьютер менен иштейм. Компьютерди ыргыт дебейлемин. Булары жок, жашагыла дебеймин. Биз өзүбүздү ушунча көп маалыматтан контролдоону үйрөнүшүбүз керек да. Табигый эс тутум деген эмне, кыска эс тутум деген эмне, мен кыска эс тутум менен жүрө берсем эмне болот деп, анын результаты эмне болот демеку? Сен реалдуу жашоодон алыстап баштайсың. Китепти окуй албай калдык. Бир киши менен көп сүйлөшкүң келбейт, алар сага уже кызыксыз да, лучше телефондон башка бирөө менен сүйлөшкөнүң жакшы. Тышка чыккан сага уже кызыгы жок. Азыр балдарды тышка чыгарып көрчү. Тышка чыгып да подъездде, мен этаж үйдө жашайм да, 5, 6, 7, 8 бала отуруп алып, ата-энелер тышка чык ойно десе, бардыгы монтоп отурат да, телефондочу, бүт бардыгы, эч ким да ойнобой эле биздей болупчу. Бизде жана тыштан кородон сонун ойночу эмес, андай жок, баары эле монтоп отурушат да, телефондо бүт бардыгы. Ошентип реалдуу жашоого көнө албай калышат. Ал балдардын келечеги эмне болот? Жумушка өзүнө болгон ишеними түшүп баштайт, жумуштан иштегени кыйын болуп баштайт, анан бүт баарын негативдүү ойлоп баштайт да. Эми мен толук буга жооп бердим окшойт. Так, математиканын мектеп курсунун эсептерин 1-класс чыгарып чыкканга мээм жалкоолонуп жатат, такыр түшүнгүсү келбейт. Бирок отурсам эле түшүндүрдүм, эмне кылсам болот, түшүнчүдөймүн, эмне кылсам болот дейт. Эми караңыздар, маалыматтарды биз маалыматтарды сиңирүү үчүн биз мээбиз кандай иштеш керек экенин билишибиз керек. Мектепте бизди окуу, кайтала, жатта деп кечке какшачу эле бизге мугалимдерибиз. Эмне жаттабай келдиң, эмне тапшырмаңды аткарбай келдиң, эмне окубай келдиң деп. Эми бул Советтер Союзунан бери калып калган эме да. Эми аны деген тартып кеткендер тартып кетти, тартып кете албагандар өзүн кемсинтип калды. Мен жакшы окуучу эмес, мен лучше соода кылам, мен бизнес кылам, же болбосо мен башка ишке кетем депчи көп нерсе болуп кетти да. Ошентип бизде класста 3-4 отличниктер болот, анан двоечниктер болот, анан ортодо ни туда, ни сюда болуп орточо калгандар болот да. Булардын бардыгы Алла Таала жараткан 1 класстагы 25 баланын мээси иштебейт, үчөөнүкү жакшы иштейт, үчөөнүкү токтоп калган деген нерсе эмес. Бардыгыбыздын мээбиз бирдей. Просто биз
мээ кандай кабыл алып кандай иштешин үйрөнбөстөн эле информацияны куя бергенбиз полностью элечи. А эгерде мээнин кантип иштешин билсеңиз, маалыматтардын баары оңой жана жеңил сиңет. Буга жөнөкөй мисал. Бардыңыздар Аватар деген кинону көрдүңүздөр беле? Ладно. Апанын таманында 5 деген кинону, кыргыз фильмдерди карайлычы. Көргөнсүздөр да туурабы? Азыр болсо кыргыз кинотеатрларында Нелегал деген кино чыгып жатат. Көрдүңүздөрбү? Ооба деген ответтер келип атат. Ооба, көрдүк. Эми ошону эстеп калдыңыздарбы? Эс тутуңуз нормально эле экенби? Эми ал кино болбосо да башка кино. Султан Сулейман деле, Великолепный век. Көрдүңүздөрбү? Любой эле кино. Классно. Көрдүк. Кандай кино көрбөйлү, ошолорду биз жакшы көргөн кинобузду эстеп калабыз. Эми айтып калачы, эми силердин эс тутумуңар жаман бекенби? Ар бир персонажды эстейсиздер. Ким эмне кылганын эстейсиздер. Менин убагымда Жади Клон деген кинону ким билет, Аны деле эстеп жүрбөйсүз. Канча жыл өттү, 20 жыл өтүптүр. Клон деген фильмди азыр менин поколениямдагылар барбы? Билесиздер да, туурабы? Демек, биздин мээбиз өтө жакшы иштейт. Ошону билүү зарыл, анан машыктыруу керек. Бул чуда нерсе эмес. Өзүңүз менен өзүңүз күрөшөсүздөр. Мен программада ошончо жылдан бери топтогон маалыматымды эң эффективдүү, чыныгуу машыгуу менен, анан азыр математикадан программасын түшүндүрө албайтам, чыгара албайтам деген да нерсе болду. Баса азыр билебиз дейт, эстейбиз дейт. Клонду билсеңер, ошо клонду Жадини көрүп алып, мен да ошо Билгис Маракайнске турмушка чыккан кыздар что деп коеюнба. Ооба, Жади билеби дейт. Ооба, көрдүңүздөр, мен жакшы иштейт да. Эми бул жерден мээбизди биз билбеген өтө көп сырлар бар. Аябай көп сырлар бар. Мени машыктырып, мен менен кошо билип алгандан кийин бардыгын билип каласыздар, кандай иштешти. Ошондогу математика сабагы көптүк айтат да, бул оор, математиканы чыгаргым келбейт, эми калькулятор бар да, эмне кереги бар дейт да. Математика биздин жашообуз. Могу турган ручка деле математикасы эсеби жок, чыгарылбайт. Колумда турган барак деле математика. Бул телефонубуз полностью математика. Могу жерде маңдайымда турган компьютер полный математикада, бардыгы толук кандуу. Биздин сабагыбызда, программабызда биз өтө көп эсеп чыгарабыз. Аябай көп. Мен азыр айтып берем, бир 3000ден ашык эсеп чыгарабыз да, жакшы окуганда 5000ге чейин чыгарылат. Ошондо силерге математикага болгон сүйүүңүздөр пайда болот. Математиканы башкача мен форматта өтөсүздөр. Теория болот. Мени машыктырууда кантип тез унутпайбыз деген нерседе, эми көп нерсени телефонго байланып, көп нерсени бала төрөдүк, оорудук, операция болду, телефонду көп кармадык, ар кандай шылтоолор болду да жашоодочу. Ошондо эми ошонун баарын кылып койдук. Давайте ушул суроого жооп бериңиздер. Канча жылдан бери сиздер унутчаак болуп, телефонду кармап, оюңуздарды топтой албай, фокусуңуздар чачыранды болуп жатат. Айтыңыздарчы, канча жылдан бери или айдан бери негативдесиңер? Мен сурап алайын. Канча жылдан бери жалкоосуңар? Кимде кандай проблема болсо жазыңыздар. Канча жыл, канча ай? Так, ата өзүм эле сүйлөп атырам, сиздердин да оюңуздарды билейин. Рахмат дейт.
патриот кыздарыбыз көп болсун, ошолордун арасында кирет экенсиз. Кыргыз тилин унутпай так сүйлөп турганыңыз өтө жакшы. Рахмат. Менин кыргыз тилим өтө жөнөкөй, өтө түшүнүктүү. Эч бир эмеси жок. 5 жыл болуптур. После операции уже сколько лет прошло или сколько месяцев? 10 жаштагы балдарды да окутасызбы дейт. После операции 5 айдан бери 1,5 жыл болду. 30 жыл болду дейт. Мен жарым жылдан бери жалкоом кармап эч нерсеге кызыкпай жатамын. 2 жылдан бери тил үйрөнүп албай жүрөмүн. 3 жылдан бери после наркоз дейт. Мен да наркоз алганмын кыздар. Мен канча билесиңер, 3-4 жыл операция болгом. Эч нерсе кылгым келбейт. Мен да төрөгөм. Акыркы 10 жыл болду дейт. 5 жыл болду дейт. Мен де негативде жүрөм. 2 ай болуп калды дейт. Хорошо. Акыркы 3 жыл болду дейт. Көп стрессте болуп жүрдүм дейт. 3 жыл болуптур, 10 жыл болуптур, 5 жыл. 7-8 жыл болду дейт. Мелиспек дейт. После операции дейт. Жакындан бери мен чарчагандай болуп жүрөм дейт. Тил эч үйрөнө албай жатамын дейт. Унутчаакмын дейт. Караңыздар. 5-10 жыл бул кандай деген нерсе. Эми мен өзүмдү мен аябай унутчаакмын, 10 жыл болду дейт. Мен өтө начар акыбалда турам. 16 жаштагы балам эч укпайт, жашоодон тоюп кеттим дейт. Так, Абдурахманова Жумагүл. Сабагыма катышсаңыз, мен сизге ушул боюнча консультация беремин. 16 жаштагы укпай аткан балдарыңыздар болсочу. 15 жыл стрессте дейт, көп жыл болду дейт. Мен жалкоомго көңүл келсе кылам, көңүл жок болсо жасабайм дейт. Унутчаак болдум дейт. Караңыз, ушунча көп жылдан бери биз кыйналып жүргөн проблемабызды чечүүгө болот. Мен ошол себептен келдим Кыргызстанга. Анткени ушундай канча жылдан бери чыдап жүрөсүздөр. Ошону биздин программабызда 1 айдын ичинде биз чечсек болот. Анан достукту мен 4 айга чейин беремин. Жаңы катталып аткандарга консультация боюнча, жан дүйнөңүз боюнча. Балдарым укпайт. Ушу балдар жөнүндө да айта кетейин. Балдарым мени укпайт. Сүйлөсөм көңүлүмдү оорутат. Укпаса көңүлүң оорутат албеттечи. Игнорировать этип коет. Телефонду кечке кармайт дегендерге айтамын. Сиздер эң биринчиден аларга нервыңарды коротуп, урушпайлы коюңуздар. Булганда биз кичинекей кезибизде бизди апабыз, атабыз урушса, биздин жинибиз келчү беле? Жинибиз келчи да, туурабы? Демек, анан жинибиз келип алып, анан бизди ошону кыл деп урушканда кылгыбыз келчү эмес да, туурабы? Же кылчу деле эмеспиз да. Ошол себептен прекрасно билесиңер. Андан толк жок. Нервыңарды коротпоңуздар. Просто балдар укпай жатканда көп сүйлөбөгүлө такыр. Силер да игнорировать этип койгула да, вообще. Жиниңерди келтирбей эле койгула. Анткени мен да кичинекей болгом. Мен апам ушканда ошону мен кылгым келчү эмес да. Анан аны билип алып, эмне балдарды кыйнап атабыз? Полный ар бир окуучума мен полный доскональный консультацияман кийин результат аласыздар. Баяк укпаган балдарыңыз угуп баштайт. Окуган балдарыңыздар окуп баштайт. Анткени биз менин кандай иштешин билгенден кийин ар бир адам менен сөз табыша алабыз да. Кимге кандай керек. Алыстарга кетким келет, кетсем эле баары өзгөрө деп дей берем. Бирок күйөөм жибербейт, балдар укпайт, күйөө колдобойт, көп нерсе кылсам дейм. 49 жаштамын дейт. Кайыркул Токоева дейт. Кайыркул айым. Жок, мен эжем болот экенсиңер. Кайыркул эже. Караңыздар, ал жан дүйнөңүз тынч болбосо, аябай өзүңүздү жаман сезсеңиз, башка жерден деле ошентип сезесиңер. Анткени биз өзүбүздүн абалыбызды ташып жүрө беребиз да. Ошон үчүн кандай жерде болбоңуз, ошол жерден сразу
чечүү керек. Менин балам да укпайт дейт. Эми укпаган балдар көп. Мен ошол себептен баардык Кыргызстандагы бүт айымдарды, апаларды, тайнелерди биринчи балдарыңыздарды эмес, өзүңүздөрдү машыктырыңыздар дейм. Анткени машыгуу башталганда бүт теория, практика, толтура сонун тарбиядагы баардык балдарга болгон сырлардын баарын билгенден кийин сиздин турган эле состоянияңызга карап балдар эмне кылып баштайт? Өзүлөрү апа мага үйрөтчү, мен да үйрөнгүм келип атат, мен да окугум келип атат деп окуп баштайт. Караңыздар. Эми бул сыйкырдуу анан бир нерсе деп ойлобоңуздар. Бул жөн эле практика. Эң жөнөкөй табигый билим ушундай болот. Азыркы учурда энелер, апалар эмне кылабыз? Кымбат мектептерге беребиз, кружокторго бүт баарын жаздырып салабыз. Лишь беле мага жолобосун да, кийинтип атам, тамагын берип атам, бүттү. Анакта биздин аялдардын максаты эмне? Төрөш керек. Төрөгөндөн кийин тарбия бериш керек. Азыр ошого күтүп аткан учурум. Ошол себептен сиздерди уже 1 саат болуп кетиптир. Бардыгыңыздарды мени машыктырууга чакырамын. Азыр бизде эфирде окуучуларым болсо, отзывдарын угам десеңиздер, мен чакырайын. Эфирге ким кире алат? Мага запрос жиберип койгула, же башкадан болсо деле болот. Кимиси чыкса ошого мен жооп берем. Сабак боюнча 15-июнда биз старт алып атабыз. Каникулдар башталды. Эми эч кандай шылтоо жок, жайкысын сонун машыгып алып, сентябрь айында толук кандуу балдарыңыздар окуса болот. Эми бул жерден мен балама эле сатып берип коеюн, ал эле окуй берсин деген нерсе эмес. Бул жерден биринчи өзүңүз окуйсуз. Өзүңүз окугандан кийин 3 балаңыз болобу, 5 балаңыз болобу, өзүңүз топой отуруп балдарыңыздарга үйрөтөсүз. Демек, балдар менен болгон мамиле да сиздерде өзгөрөт. Тур мусорка чыгар, тур тигини кыл деген маек эмес. Кел балам, бирге окуйлу деп да чакырбайсыздар. Өзүңүздөр балдарыңыздар сабакка кызыгуусу ойгонуп, мамасын көрүп алып турайт да. Көп учурда айтабыз да, апанын или кишинин айтканын кылба, кылганын жасайт да. Ошентип көп айтабыз го. Ошол себептен өзүбүз биринчи биз мисал бололу, анан бардыгы өзгөрөт. Бул жерден дагы бир айта турчу нерсе, азыркы жашоодо маалыматтар өтө көп болуп атат. ChatGPT деле көрүп алам, муну деле кылып коет, эмне себептен мен окуймун, YouTube'дан көрүп аламын деп баарын айтышат. Азыркы шылтоо ошондой болуп атпайбы балдардачы? ChatGPT бар, искусственный интеллект бар, YouTube бар, Google бар дегени менен бир исключение, түркчө истисна деп айтабыз го, exception. Бир нерсе бар, бул көп маалымат акылды өлтүрөт деген нерсе бар да, ошону унутпаңыздар. Анткени ушул биз трансформация заманында жашап атабыз. Ошондо өзүбүздүн мээбизди сонун машыктырып, информацияны, маалыматтарды туура колдонуу өтө маанилүү. Ошол себептен жана да айта кеттим, телефонду, компьютерди колдонбогула деп үгүттөбөйм. Телефонду, компьютерди колдонсоңуздар, сөзсүз түрдө бир нерсени жаратуу үчүн колдонуңуздар. Жөн эле өзүңүздүн мээңизди артка кетирбеңиздер. Ушу телефон, компьютердин атын айтпай эле коеюн, жасаган адамдар балдарына телефонду деле көп нерсени карматпайт. Эми Кыргызстанда баардык адамдар, мен ошол келген эмем дагы бир окуя бар, ошону бөлүшөйүн дедим. Дагы бир максатым 9-класста билем, же 10-класста билем. 9-ду бүтүп 10-го көчүп атканда мен немецкий посольствода DAAT деген программа бар болчу. Ошол жерге мен визага тапшыргам. Визага тапшырганда мен отказ алгамда, кичинекей кыз болчумун ошондо, 16-да болсом керек эле, 16-17-ге чыгайын деп атканда, посольстводон чыгып алып, элчиликтен, Германиянын биякта Бишкектенчи чыксам, жаан жок атыптыр да. Ошол жаанда аябай бугум монт ыйлагамда, ушундай бакырып, анда укпайт да жаандан. Ыйлап атам, жаан болгончо зонтигим да жок, суу магып атат, ушундай намыстанып
эмне себептен бизди ушул европалык мамлекеттер, америкалык мамлекеттер бизди кемсинтет, эмне себептен жөн эле визаны берип койбойт, дилибиз акылыбыз кемби, тиңдейби деп ушундай прям жүрөгүмдө калып калыптыр да. Бирок кийинчерээк Алла Таала насип кылып мен 3 жылдан кийин эле Европанын жарандыгын алып, азыр дүйнөнүн бүт бардык мамлекетине визасы жок кыдырамын да. Ошондогу да мен ойлойм ниетим болуп калгандыр. Биз Кыргызстан, бизде көп ресурс жок, алтындан башка жерибиз бар, жаратылыш аябай сонун жана биздин мээбиз өтө маанилүү да. Биз акылыбыз менен, мээбизди укмуш иштетүү менен дүйнөнү багындыра алабыз деген аябай чоң ишенимде келдим. Ошол себептен дагы бир жолу ар кандай шуртоолорду айтып, Элнура Эриковнага сабагыңар ушундай кымбат экен деп. Ооба кымбат, мен ага макулмун. Бирок бул жерде менин топтогон 30 жылдык тажрыйбам бар. Мага иштеген өтө көп кыздар бар. Ар бирөөнө айлык алышат, иштейбиз, аны асмандан алып эле бааны кое бербейбиз. Жаныңыздардан ушул 20 жылдан бери, 15 жылдан бери, 5 жылдан бери деп айттыңыздар, унутчаак болуп кыйналып жүрөм дейсиңер да. Ошону бир жашынакай өзүңүздөр үчүн инвестиция кылып, сиздин мээңиздер сонун машыгып тарбияласа, биздин муунубузда, жерибизде өтө сонун өнүгөт деп ишенемин. Ошол себептен туура түшүнүңүздөр. Бүт силердин критикаларыңарды бардыгын туура көрөмүн, бирок бардыгы эле чындыгында туура, бирок ушундай альтернативаны жакшы кабыл алыңыздар деймин. Азыр мага эч кандай запрос келбеди, мен күтүп атам запрос келеби депчи. Так, кайсыл жактан билим алгансыз мээ боюнча, мен аны айтып бүттүм. Кубик рубиктерди чогултуп атышат, отзывдарды. Кыздар барбы мен биякта прямой эфирге катталып аткан окуучуларым болсо чыгып сүйлөсөңүздөр болот. Cancel. Амин. Рахмат, сенин эмгегиңди баалайсыз, рахмат. Мен нерв окуучум жазып атат. Мен нерв болгондо эле рубикти алып чыгарып жеңилдеп калам дейт. Сонун. Вообще классно. Ооба дейт. Так, мага запрос жиберсеңиздер эмегечи, анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздар. Мен декабрдан келгенден бери күнүгө сабак берип атам. Ушуга чейин уже 450ге чейин адам болуп кетти окшойт. Сабак берип атканыма 500гө жеттиби жетпеди билбейм, санабадым. Окуучуларым көп, отзывдарды деле угуп атасыздар, Сабактарым деген кет курста жазылган 70 сабак бар. Толук кандуу эсептейсиңер, машыгуулар болот, кубик рубиктерди билесиздер, 3x3. Мадина, азыр чакырып коюнчу. Tu peux ramener le Rubik Cube 3x3 et 4x4. Et 4x4. Oui, ça va venir. Merci. Караңыздар, момдай 3x3 кубиктерди сабакка катыша тургандар бардыңыздарды сурайм. Алдын ала 15 июнга чейин ушундай 3x3 кубик рубиктерди алыңыздар. Муну бизди чыгарып коллекция топтоп аткандар бар. Мунун сабакта 4x4-үндө үйрөнөсүздөр. 3x3 менен 4x4 үйрөнгөндөн кийин 5x5, 6x6 деп 21ге чейин деген укмуш чоң, YouTube'дан көрсөңүздөр керек. Ошолор менен биз сонун машыгасыздар. Так, кайсы тилде сүйлөдүңүз дейт? Француз тилинде сүйлөдүм. Мен кыргызча, орусча, түркчө, англисче, французча тилдерде сүйлөймүн. Өзүм да Бельгияда француз тилинде сабак берип жүрдүм. Сабактарым бар. Эми Францияга барып, орусча, кыргызча сабак бербейм деп. Ой, Франция дейм да, Бельгияга барып атчы. Бельгия Венгриянын жанында эмес, жана бирөөдө сураптыр. Бул Германия менен Франциянын ортосундагы Европанын борбору. 4x4 мындай болот, Сабакка катыша тургандар, бардыңыздарды суранам. 4x4 алыңыздар, анан 3x3. Кааласаңыздар, азыр Кыргызстанда Пиндодо, анан Таобао, толтура Кытай сайттарында 5x5, 6x6, 7x7 деген комплекттер сатылат экен да. Ошолорду
сразу заказ кылып койсоңуздар болот, арзан болот экен. Кытай бул жерде эле да биз кандай сонун мүмкүнчүлүк бар. Ошентип курс боюнча 15-июнда старт алат. 1 ай болот. Жумасына 3 күн биз get курстан доступ берип турабыз. 1-3, 5 күнү. Ар ишемби күнү, суббота күнү саат 8-де мен суроо жооп эфирине чыгып турам. Түшүнбөгөн темаңыздарды татына калып түшүндүрүп беремин. Суроолоруңуздарга жооп беремин. Жана бонусный сабактарым бар. Бонусный сабакта эмне деген сураса. Кантип үйдө отуруп Кыргызстанда кыргыз паспорту менен чет өлкөдө иштесем болот. Ошонун сайттарын беремин. Канча сайттар бар, кандай кесиптер экенин билемин. Бул бир. Экинчиси болсо, Элнура Эриковна, сиз программист экенсиңиз дегендерге. Мен айтинин кайсы тармагын окуйм, же балама кайсыны совет береримди билбей там дегенде суроолор болгон үчүн мен жасадым. 2026-дан 2030-жылга чейин эң актуалдуу IT программаларын жана ошол IT программасын адисин кантип бекер окусам болот деген. Жана үчүнчүсү болсо, бул тил үйрөнгүм келип атат, англис тилин. Супер, мени машыктыргандан кийин айтам, техниканы билгенден кийин сиздерге тил үйрөнгөнү жеп жеңил болуп калат. Өтө оңой үйрөнөсүздөр. Көзүңүздү жумуп эле 40 сөздү жөн эле жаттайсыздар. Эч кайталоосуз. Бул жерде англис тилинде 6, мен мындай көрсөтө берейин, 6 деңгээл бар. A1ден C2ге чейин. Ошону кайсыл вебсайттардан бекер окуса болот. TOEFL, IELTS тапшырам дегендерге официалдуу бекер даярдануучу вебсайттарды да жиберемин. Анан ушун менен ошондой маалыматтар да бар, дагы көп маалыматтарды бергенмин. Бүт сабагыма комплекстүү түрдө коштум. Эч нерсени аяган жокмун. Эмнени билсем ошону толук кандуу берип жатамын азыр окуучуларыма. Азыр запрос келди. Бул жерде Natural Home дейт. Карайынчы, постельный. Так. Жаштайм. Всё. Саламатсызбы? Сиз эфирге чыгам дедиңизби? Постельное белье, Natural Home. Алло. Промес биралды окшойт, Ширин. Саламатсызбы, эже? Сиз эфирге чыктыңыз, эжеке? Алло, сизди угуп атабыз. Эже, туура эмес эметип атыптыр. Мен бияктан азыр кнопканы таппай атам чыгаруу үчүн. Саламатсыңбы? Жакшысыңбы? Саламатсызбы, барыңыздарга. Аябай кубанычтамын. Эже да эфирде жүрөт азыр, билбей атат, идиштеп атат окшойт, эже. Саламатсызбы? Эфирге чыктыңыз. Өзүн жаап койду. Ладно, эмете берсең? Кандайсың? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Барыңыздарга салам. Мен Элнура Эриковнанын 3-потогунда окуганмын, окуучусу болгонмун. Полностью окуп бүттүм. Андан кийин бир аз отуп айтып коеюн дегем. Бизде кандай өзгөрүүлөр болду? Мен өзүм 23 жаштамын. Анан өзүмдө эле мындай проблемалар уже башталып баштады да. 2 жылдан бери декретте отурганым үчүнчү. Анан то есть ошол эмеге курска келгенден кийин сизди көрүп калдым Инстаграмдан. Анан эле сизди карап жүрүп, баягы окуучуларды карадым, көрдүм, андан кийин жазылганмын. Анан мындай конкретно айтайын, эмеси өзгөрүүлөр биринчи эле башталганда уже биринчи темалардан эле мындай вау деген эффект болду да. И өзүңүздөн дагы разбор алгандан кийин менин жашоом аябай эле жеңилдегендей болуп калды. Анткени бул жерде мен үйдө кичинекей балдарым үчүн да калганмын. И үйдө чоң энем, энелерибиз бар да. Алар дагы баягы көнүгүүлөр бар эмеспи? Ооба.
жасап отурушат да. Ай, баягы 1,5 жаштагы кызым бар. Ал деле монтип жүрөт да. Монтипчи. Андан кийин демек биз ошолорго мындай күзгү экенбиз деп калдым да. Мен аларды вообще мындай жаздырып сүрөт тарт деп кол менен монтсем да кылбачу. А именно мен өзүм кылып атканымда, алар да кылганда, значит, ушул жерде экен деген. И сиздин өзүңүздөн дагы ошол балаңар, силердин күзгүңөр дегениңизде эле уже эме болдум да. Ошону точно экенин сездим. Анан мен да бир аз мурда эле эме жазып кеткенмин, баягы Рубиксти чогултамын депчи. ооба Монтип эле баягы эмеде бизде мындай аялдарда мынтип нерв болуп бир нерселер боло беребиз го, өзүбүзчө эле кичинекей эме нерсеге эле мындай эмоциональный болуп эле, анан келип эле ушинтип отуруп калам да, моуну чыгарып салайынчы деп. Анан уже ушуну чыгарып ойлонуп атканымда эле ал жанагы нерсени унутуп салам да. Аябай эми сонун болот. Андан кийин баягы ментальный арифметиканы мен өзүм аябай кызыкчумун. Анан ошодон дагы аябай сонун результат болду. Мындай эле эсептепчи, мындай эми биз калькулятор менен эсептейбиз, анан мынтип жазып, анан оюбузда эле эсептейбиз го. Мисалы 5ке 7 кош дегендечи, ал эми могу кол менен манжалар менен эсептегенде бул деген аябай мындай жаңы нерсе. Анан кийин мынтип оюң мындай ойду топтоого дагы аябай сонун жардам берет экен да. Ушул нерсечи. чоң рахмат. Эми жаңы көрүп аткандар болсо таң калып атат болуш керек. Ооба, албетте биз математиканы, баардык эсептерди 1000ге чейин сандардын баарын ушул татынакай ушул 10 манжабыз менен эле эсептейбиз. Эч кандай ручка эч нерсе колдонбойбуз, баардыгын эсептейбиз. Анткени кичинекей балага же өзүңүзгө 4тү түшүндүр десең, 4 алманы 4 чынын кылсаң деле мээ кабыл ала албайт да. Көп убакыттан кабыл алат да, кабыл алуучулар деле аз. Ошол себептен именно ошол себептен биз манжалар менен эсептетиребиз. Могу манжасын көргөндөн кийин эле балдар жашынакай түшүнүп калат да. Чоң рахмат эме Ошол мындай айтып берсең аябай эле сөздөр көп негизичи. Аябай мындай жаңы ачылыштар аябай көп болду деп эсептейм да. Бул жерде деген ошол тил үйрөнүүдө, андан кийин мисалы жаңы нерселерди үйрөнүүдө аябай эле сонун. Уже мен уже практикада колдонуп баштадым. Мен эмеде мартта окуганмын да. Бирок эми жаңы нерсе курстарды окуйм десем дагы мен уже коркпоймун да. Менде мындайча айтканда өзүмө уверенность пайда болду да. Жакшы. Так, эс тутумуң кандай болуп калды, эң маанилүүсү? Эс тутумум аябай жакшы. Жакшы. Ошол эми мындай машыгып көргөндө уже мындай результатты 1 жуманын ичинде эле уже көрүп баштайт экенбиз да. Сизден уже энергияны алып туруп эле анан кийин монтип алып келип отурабыз го, жазышкандачы. Жакшы. Бизге азыр проблемалар жазды. Унутпай калдыңызбы маалыматты? Маалыматтарды мен уже билемин да, кандай эстеп калыш керек экенинчи. Анан мындай эле басып кетип атып, же болбосо адамдарды мындай көргөндө уже лицосунан карап, анан атын айтканда, жаңы кишилер менен таанышканда дагы аябай мындай эметем да, адамдардын аттарын жаттап калып атам. И мен өзүм баягы курстарга окуп атканмын. Ошол курстарда мындай жакшы эле окуп калдым да. И эме китеп окуганда да прямо образга кирип отуруп алып мындай чыгкым келбей окуйм да. Жакшы. Эми ойлорум чачыранды деген да көп 3-4 киши жазды. Ойлоруңуз кандай болуп калды? Чачырабай калдыбы ойлор? Ойлор аябай ойлорубуз вообще сонун. Мондай визуализациянын күчү менен мондай даже түштөрүбүзгө чейин сериал болуп кетти да ужечи. Аябай сонун. Анан ойлорубуз жанагы ар кайсы нерселерди ойлоп эле биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз эле мындай татаалдаштырып жүрө берет экенбиз да. Бирок ошону мындай сонун кылып кандай десем, жеңил форматта мындай кабыл алып баштадым да. Жакшы, мен азыр проблемаларды эметип айтып атам. Жанакы телефондон куткарып калдыңызбы деп. Телефонду аз кармап калдыңызбы? Телефондон бул жерде аябай көп эмелер бар, оюн форматында ушундай өтөт экен да. Клевер старттан ошол жерден эле мындай телефонду кармап машыгып мынтип көрүп отуруп эле ошондой заодно мен машыктырып аттым, ушундай да. Андан кийин мен көбүнчө эң аябай сүйүнгөнүм ошол могу Рубиксти, кубиктерди чогултканым болуп атат да. Эң көп
мындай аябай жиним келип ушинтип келгенде эле ушуну чогултуп ушинтип отуруп калдым. Ушуну чогултканымда эң биринчи чогултканда аябай монтип сүйүнөм го, жана олимпиаданы жеңип алгандай болуп элечи. Албетте Бул анткени аябай ойлойсуз да. башка экен да. Ооба. Жакшы. Анан бул жерде да дагы бир эме көп жазышты. Негативден айрыла албайм дегендерге кандай результат? Негативди азыр кандай болуп калды? Негативди көп ойлойсуңарбы? Кандай? Негативди деле ойлой эле калдым. Мондай гүл да ужечи, мындай Ооба. баары бир эми сразу эле сонун эме болбойт, конечно, анан мындай өзүмдү мен уже подсознательно билем да ужечи, акырындан эй Айбегим кой токто деп туруп анан ошол жерден анан кийин уже жакшы жакка кете баштайм да. Ал мындай ошол көп машыгуунун жыйынтыгында мындай результатты кандай сонун результатты алганыбызды өзү эле билбей калат экенбиз да. Бат эле өзгөргөнүбүз байкалып баштайт экен. Сонун. Рахмат. Бул жерде мындай комплексный терапия десем болот да, курстучу. Чоң рахмат. Чындыгында бул комплекстүү терапия. Бизде астыда азыр кыздарыбыз жазып атат. Ошолорго кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Анан курс башталганда албетте ар бирөөңүз канча киши болсо да ошончо адамга убакытты бөлүп консультацияны берип, разборлордун баардыгын толук кандуу беребиз. Айбегим сага чоң рахмат. Эфирге чыгып сүйлөп берген үчүн. Берке жана тиги калып калды эми мейлі кнопкасын баспай атышачы. Рахмат. Барыңыздар Дагы рахмат. бир все хорошо. Сонун. Чоң рахмат. Классно. Жакшы. Ошентип биз эфирди аяктайлы. Жакшынакай эле отурдук. 1 саат 10 мүнөт болуп кетти. Баардыгыңыздарды өзүмдүн курсумда күтөмүн. Сак саламатта калыңыздар. Сиздерге жакшы кеч жана кечиңиз кубанычтуу өтсүн, жакшы маанайда. Так, толук маалымат үчүн кыздарга жазып коюңуздар. Ошол, мен азыр эфирди жабайын. Эфир сакталабы дейт. Ооба, эфир сакталат. Элнур эже, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат укканыңыздарга. Бүт баардыгына рахмат. Азыр сактаганга эме кылам. Все, саламатта болуңуздар, Все. Рахмат баардыгыңыздарга. Так. And now